Bu dен соолуктун баркы ар бирибиз үчүн кандай керек экенин баарыбызга түшүнүктүү болсо керек да. Бул Кыргызда мындай сөз бар эмеспи? Кайсы жериң ооруса, жаның ошол жерде дегендей. Мына биздин көзүбүзгө байланыштуу ооруну айтайын деп атам да. Bir күнү турсам эле bir көзүм булут көрбөйт да. Анан тиги каректи ары бери жылдырсам чет жактарын көрөт. Бирөө да, bir көзүм. Bir эки жолу буга чейин bir зыркырап кетти эле да. Зыркырап bir катуу ооруп басылып калган. Анан ушинтип эле чала көрүп калдым. Врачтарга бардым. Көрүнсөм, көрсө жаңа сетчатка глаз деп коет экен. Нерв менен байланыштырып, анан бизди көрсөтүп турган нерв экен да. Ошол ажырап калат экен да. Көздүн алмачасынан ажыратып калат экен. Анан доктурлар bir дары берди, ушуну тамчылатыңыз деп. Анан кийин көрөбүз, анан кийин операция болушу мүмкүн деди. Ошону менен токтотуш керек. Бул ошол жерден бара эле токтоп калат, ал айыкпайт деди. Ошол ажырап баратканды токтотобуз деди. Анан дарыны куюп жүрүп, анан Аманга жолугуп калдым. Элдик дарыгер экен. Ал киши дагы ар кайсы жерлерди дарылайт экен. Анан көздү сурасам, дарылайм деди. Анан ошол жана доктурлардын берген дарысы бүтөрү менен Амандын берген суюктук экен, ошону тамчылата баштадым. Ошондо аз-аздан сезиле баштады. Көзүм жакшы болуп баратат. Кичинеден булут кетип баратат. Анысын байкагандан кийин анан кайра келе баштадым, бүткөн сайын эле. Ошентип bir жылдан ашык, 1,5 жылга жакын дарыланганда булут каныкыдай кетип калды. Азыр ушул тапта эми баягы мурунку калыбындай болбосо дагы белки оң көзүмдөй, сол көзүмдөй көрбөсө дагы каныкыдай көрүп калды. Мурда мен мына китеп окуй алчу эмесмин, телевизорду көрө алчу эмесмин. Себеби ошондогу фигуралар, тамгалар ар кандай кыйшактап, мисалы үчүн түз сызык болсо ал толкун түрүндө болуп калчу. Bir сызык, эки сызык болуп көрүнчү. Ушундай эле чакчелекке түшүп аткан көздө. Анан буюрса ошол Амандын ушундай дарыгерчиликти колго алганына ушу менин бактыма жакшы болду дегендей. Ушул көзүмдү ушундай дарылап берди. Аманга да мен ден соолук каалайм. Өзү такыр оорубасын. Ушинтип көп адамдарды дарылап, ошолордун сообуна кала берсин. Рахмат. Аман бул акын катары дагы, эми биз экөөбүз, мен табып катары эмес, эң биринчи муну бул ыржызат да акын катары тааныган элем. Анан кийин табыптыгын байкай баштадым. 2018 жылы Ош мамлекеттик педагогикалык институтунда мен ошол жакта бүткөнүм, ошол жакта кечен болду да. Анан кече болуп, автолдук кечен болгондон кийин бияка келсем, мен Эркинтоо кезинде иштеп аткам, Аманбек келип калды. Келип калгандан кийин айтты, сиз жаман арыктап баратасыз. Мынауну ичиңизчи деди. Анан 50 граммдай суу эме кылып, бир эле тамчы эме кылды, анан кийин мага ичирди. Ичиргенде эле балкып калдым, баягы эме кызып болуп. Анан кийин 1,5 ай ичтим ошону. 1,5 ай ичкенден кийин мен спецполиклиникада учетто турабыз да, Эркинтоо кезинде иштеген эмелердин бар. Анан барып спецполиклиникада учеттон, барып текшерсем, ашказаным жара болуп кетти да. Ошол жаралардын баардыгы эме болуп калыптыр. Бүтүп калыбына келип жакшынакай болуп калган экен да. Анан кийин айттым, анан сен акын эле эмесмин, табып турбайсыңбы деп. Анан азыр дагы башка эмелер менен келгенбиз, аны кийин айтып беребиз бул жөнүндө. Эми ишиң ийгиликтүү болсун. Жакында Кудай буйруса алгачкы ырлар жыйнагы чыгып атат. Аябай жакшы. Мунун өзү 5-6 ырына дагы оон чыккан. Ошол китебине мен баш сөз жазып атам. Табыптын
Anan akındın kitebine başlayacağız otam. Kuday verirse okurmanlarga tartı uğranat da oylayım yakında. 15'te yakın o çıktı da.